Күн жерге жакын каракта жайланышкан кадимки эле жылдыз. Ал бизге жакын болуу менен жер бетине жылуулук, жарык берип, биздин планетадагы жашоо тиричилигинин булагы болуп эсептелинет. Күн системасындагы борбордук жана эң чоң тело. Анын массасы бардык планеталардын массасын бириктирип алгандагыдан 750 эсе чоң жана жердин массасынан 333 миң эсе чоңдук кылат. Диаметри жердин экваторунун диаметринен 109 эсе узун. Башкача айтканда, болжол менен 1.400.000 километр. Күндүн бетиндеги эркин түшүүнүн ылдамдануусу 270,98 метр бөлүнгөн секунда квадратка барабар. Өтө зор. Күн шары бизге кичине гана болуп көрүнөсүт. Анткени ал бизден 150 миллион километр алыстыкта турат. Күн энергиянын эң кубаттуу булагы. Өзүнүн бардык тарапка энергиянын үзгүлтүксүз электромагниттик толкун түрүндө таратып турат. Бул нурдантуу күн системасындагы бардык жылуулорго өтө күчтүү таасирин тийгизет. Жылуулуктун жана жарыктыктын булагы болуп эсептелинет. Жер атмосферасынын сыртында күн нуруна перпендикулярдуу жайланышкан 1 метр квадрат аянтка 1,36 киловатт күн нурунун энергиясы туура келет. Бул санды жердин радиусу жерден күнгө чейинки аралыкка барабар болгон шардын бетинин аянтына көбөйтүү менен күндүн толук нурдантуусунун кубаттуулугу 4 × 10 даражасында 23 киловаттка чейин чамалаш экендигин билсек болот. Күндүн башка жылдыздарга караганда толугураак игилденген орточо өлчөмдөгү жылдыз. Күндүн массасы 2 × 10 даражасында 30 килограмм, орточо тыгыздыгы 14 × 10 даражасында куб килограмм бөлүнгөн метр куб жана көлөмү 1,41 × 10 даражасында 27 сантиметр куб.